Садыр Жапаров Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлерин кабыл алды. Чолпон Атада Борбор Азия мамлекеттеринин тим башчыларынын жыйыны өттү. 1 августтан тарта мамлекеттик кызматкерлердин маянасы 50%га көтөрүлөт. Кыргызстанда жыл аягына чейин 14 000 жаңы жумуш орду түзүлөт. Модернизацияланган люкс вагон Бишкек балыкчы жүргүнчүлөр поездине кошулат. Бишкекте балдарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча семинар өттү. Европада коронавирустун жаңы учурларынын саны 3 эсеге көбөйдү. Президент Садыр Жапаров бүгүн 20 июлда Ысык-Көл областынын Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлерин кабыл алды. Жолугушууга Кыргызстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди, Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджин Мухриддин, Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов жана Түркмөнстандын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Шадурды Мередов катышты. Жолугушуунун катышуучулары эртеңки Ысык-Көлдө өтүүчү саммит Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы мамилелерге жаңы дем берерине ишеним билдиришти. Чолпон Атада Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин төрагалыгы алдында Борбордук Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин жыйыны болуп өттү. Маалыматка ылайык жолугушууга Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди, Тажикстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучусу Сироджин Мухриддин, Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов жана Түркмөнстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Шадурды Мередов катышты. Жыйындын катышуучулары эртең 21 июлда Чолпон Ата шаарында боло турган Борбордук Азия мамлекеттеринин башчыларынын консультативдик жолугушууна даярдыгын жүрүшүн талкуулашып, саммиттин күн тартибин жана жыйынтыктоочу документтердин долбоорлорун бекитишти. 1 августтан тарта мамлекеттик кызматкерлердин маянасы орточо эсеп менен 50%га көтөрүлөт. Бул тууралуу Бишкекте өткөн брифингде финанс министри Алмаз Бакитаев билдирди. Анын айтуусуна караганда пенсиянын да көлөмү 50%га көбөйтүлөт. Министр милиция кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлбөй тургандыгын айтты. Кыргызстанда 2022 жылдын аягына чейин 14 000 жаңы жумуш орундары түзүлөрү болжолдонууда. Бул тууралуу Бишкекте өтүп жаткан маалымат жыйынында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтымында өлкөдө 10 ири өндүрүш объектиси ачылуу стадиясында турат. Ошондой эле ал белгилегендей оюн-зок жайлар ачылгандан кийин 5400 адам ишке орношо алат. 22 июлдан тарта модернизацияланган люкс вагон Бишкек балыкчы жүргүнчүлөр поездине кошулат. Маалыматка ылайык республикалык ички каттамдагы Бишкек 2 балыкчы жүргүнчүлөр поездине 51 орунду люкс вагон кошулат. Ал Бишкек 2ден жөнөтүлөт. Вагондо жүрүүчү бөлүктөрдүн жана автоучкучтардын жаңы элементтери орнотулган. Панорамалык терезелер, кең форматтагы телевизорлор, аудио стерео система, телефон жана ноутбукту кубаттоо үчүн түйүндөр, муздатылган суусу менен кулер, муздаткыч, ошондой эле кондиционер бар. Белгилей кетсек, 18 июлдан тарта Бишкек балыкчы жүргүнчүлөрдү ташуу каттамы күнүгө аткарылып жатат. Билим берүү жана илим министрлигинде балдарга карата укук бузуулардын, кылмыштуулуктун жана зомбулуктун алдын алуу боюнча онлайн семинар өттү. Ведомствонун басма сөз кызматына билдиришкендей, семинар райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жана жарандык сектордун өкүлдөрү үчүн уюштурулду. Семинарга балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл Асель Чынбаева, билим берүү жана илим министринин орун басарлары Надира Жусупбекова жана Уланбек Мамбетакунов, билим берүү жана илим министринин мектептеги билим берүү жана китеп чыгаруу саясатынын башкармалыгынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева жана башкалар катышты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европадагы коронавирустун жаңы толкунуна байланыштуу чара көрүүгө үндөндү. ДССО Европа бюросунун башчысы Ханс Клюге омикрон штаммынан улам Европада коронавирус чалдыгуу толкуну кайрадан башталгандыгын билдирет. Ал Европа өлкөлөрүнүн калкты эмдөөнү көбөйтүүгө, ошондой эле кайрадан бет кап тагынууга кайтууга чакырды.